Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен мен Рустам Абдрауфов. Назарыңыздарда адам жана мыйзам көрсөтүүсү. Бүгүн да биз сиздер жөнөткөн жарандык жана үй бүлөлүк жагдайларга байланыштуу суроолорго жооп берүүгө аракет кылабыз. Апасы баласына батирин белек катары калтырганы жатат. Муну кантип туура жүргүзүш керек? Бирок ошол эле учурда ал батирди колдонууда апасы кандай шарттарды кое алат? Бул жерде негизинен белекке берүү келишими тууралуу сөз болууда. Муну биз кайсы бир мүлктүн ээси экинчи тарапка өз элигинде мүлкүн эч бир акча албай эле өткөрүп берип жатат деп билебиз. Ал эми бул жерде мына сага батиримди белекке берип жатам, бирок мен ал батирди катталып жашай берем деген сыяктуу шарттарды кое албайт. Мындай жол менен белекке берүү каралган эмес. Ал эми жогорудагы суроо тууралуу айта турган болсок, апасы баласына батирин белекке берип жатып, өмүр бою камкордукка алуу тууралуу шарттарды камтыган келишим түзүп койсо болот. Бул деген батирди белекке алган тарап батирдин ээсине өмүр өткөнчө турмушка зарыл болгон нерселер менен камсыз кылып турууну мойнуна алат. Эгер кимдир бирөө бойдок кезинде узак мөөнөткө бөлүп төлөө шарты менен үй сатып алып, кийин аны толук төлөп бүтүп, эми аны өзүнө каттатарга келгенде расмий никеде боло турган болсо, анда ал үйгө аялы дагы ээлик кылууга укугу бар болуп калабы? Мындай учурда албетте ал түгөйлөрдүн ортосунда мүлк болуп эсептелет. Бирок бул жерде кээ бир жагдайлар бар. Биринчиден, ал үйдү сатып алууда бөлүп төлөө шартындагы жагдайларга көңүл буруш керек. Алсак ай сайын төлөнгөн эсеп кагыздары. Эгер төлөмдөр никеге чейин убакта боло турган болсо, анда ал үйдүн менчик ээси катары төлөм жүргүзгөн тарап болуп эсептелет. Анткени бул жерде ал үйгө жалпы үй бүлөлүк каражаттын эсебинен төлөнгөн жок. Төлөмдөрдү бир адам өз чөнтөгүнөн никеге чейин жүргүзүп жатат. Мына ушул жагдай боюнча сотко кайрылып, ал үйдүн менчик ээси катары бир тарапты көрсөтүү боюнча аныктап алса болот. Бирок экинчи тараптагы ал турак жайга акчасын төлөнүп берилсе да, аны каттап жаткан учуру сотко кайрылыш керек деп чыгышы мүмкүн. Анткени ал тамды каттоо учуру түгөйлөрдүн расмий никеси бар болгон учурда болуп жатпайбы? Буга ылайык жубайы ал там кыймылсыз мүлк катары тең экиге бөлүнүшү керек деп талап коюш дагы мүмкүн. А менин жеке пикиримде, бул жерде тамды каттоо учуруна эмес, аны сатып алуудагы жагдайларга жараша чечим чыгарыш керек. Дегенем, ал тамды сатып алууда каражаттар жалпы үй бүлөнүн эсебинен эмес, жеке адамдын өз чөнтөгүнөн жана да никеге чейин төлөнүп жатат. Демек, ал экиге бөлүнбөшү керек. Жубайым менен ажырашып кеткем. Ортобузда 2 кызыбыз бар. Бирок мурдагы жубайым кыздарым менен жолугуп турууга мүмкүнчүлүк бербей жатат. Мен кыздарыма каралашып, керек учурда банк аркылуу акча которуп турам. Мен эми кыздарым менен жолугушуп туруума мурдагыдай жубайым тоскоол болбош үчүн эмне кылсам болот? Мындай учурда сиз бир гана суд аркылуу кыздарыңыз менен болгон мамилеңизди шарттай аласыз. Бул үчүн сиз кыздарыңыз менен кайсы күндөрү, канча маал, канча жолу жолугууну каалап жатасыз, бардыгы арызда көрсөтүлүш керек. Ушуга жараша сот чечим чыгарып берет. Ошондой эле сиз мурдагы жубайыңыз менен кыздарыңыз менен качан кантип жолуга турганыңызды нотариус аркылуу келишим түзүп алсаңыз болот. Мен кызыма үйүмдү белек катары өткөрүп берип жатам. Бул үчүн кандай салык төлөнөт? Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарына ылайык туугандар ортосунда кандайдыр бир мүлктү белек катары өткөрүп берип жатканда эч кандай салык төлөнбөйт. Мен үйүмдү ижарага берип жатып, экинчи тарап менен 2 жылга деп келишим түзгөм. Бирок келишимди мөөнөтүнөн мурда жокко чыгаруу боюнча шарттар каралган эмес. Эми мен ал келишимди 2 жылга жеткирбей эле бир жактуу жокко чыгара аламбы? Бул боюнча Кыргыз Республикасынын 411-беренесинде так жазылган. Анда мурда түзүлгөн келишимдер бир гана анда камтылган шарттардын бузулушу менен жокко чыгарылат деп турат. Эгер келишимде анын жокко чыгарылышына себеп боло турчу жагдайлар каралбаган болсо, анда бул мыйзамдар боюнча жокко чыгарылат. Мындан тышкары, ижарага байланыштуу келишимдер боюнча Жарандык кодексте өзүнчө учурлар каралган. Анда ижара келишимин 2 тараптын макулдугу менен же ижарага акысы өз убагында төлөнбөсө, бир тараптуу жокко чыгарылат деп турат. Ошондой эле кайсы бир имаратты ижарага алгандар аны максатсыз колдоно турган болсо, менчик ээси ижара келишимин буза алат. Мына ушундай жагдайлар ижара келишимин бир тараптуу жокко чыгарылуусуна себеп болот.
Сиздер менен мен Рустам Абдырауов болдум. Сиздер Адам жана мыйзам көрсөтүүсүн көрдүңүздөр. Кийинки көрсөтүүлөрдөн көрүшкөнчө.